Burası kaç ekim? Uzun uçu. Espara kaç olmuşsun? Жумагүл Жунусалиева Өмүрали Исаева атындагы мектепте 43 жылдан бери эмгектенип келе жаткан ардагер мугалимдердин бири. Өз кесибин өзгөчө сүйгөн тажрыйбалуу педагог окуткан 3-класста 26 бала бар. Алардын 4-өө эң мыкты, оны мыкты окуган окуучулар. Бул класстагы балдардын жарымына жакыны жакшы окуучу саналгандын өзү эле кесибине сыймыктанган мугалим берген билимдин сапатына эгенелейт. Окуучуларга жакшы мамиле кылам, алар да мени сүйүшөт. Ушул кесипте тажабай иштеп келатам. Мен мугалим болуп иштегениме сыймыктанам. Бир жагынан ардактуу, бир жагынан түйшүгү түмөн кесиби менен чарчоону билбей балдарды окутуп келе жаткан эжеке учурдагы талапка ылайык жаштар менен жарыша заманбап техникалар менен сабак окутуунун ыкмаларын үйрөнүп, тынымсыз изденип, билимин жогорулатуунун үстүндө эмгектенет. Өмүр бою өзүбүздү өнүктүрүп, өстүрүп, окууларга барып, улам жаңы чыккан технологиялар менен иштеп, азыркы заманбап технологиясындагы аракет кылып үйрөнөлү деп жашыбыз келип калса да аракет кылып иштеп жатабыз. Мектепте ата-энелер менен кызматташууда жакшы жолго коюлуптур. Мектептин социалдык адиси ата-энелер мектеби аркылуу ата-энелерге үйдө балдарына көңүл буруп, ар тараптуу колдоо көрсөтүүнүн маанисин түшүндүрөт. Бул албетте балдарга оң таасирин берип, өз ара мамилелери жакшырган. Келечекте мен эже болгум келет. Мугалим болгум келет. Сабактардан канча алып атасың? 5-4 алып калам. Үйдө көбүнчө ким жардам берет сага сабак окуганда? Мамам, байкем, эжекемдер ыржаттатышат, мамам ага сабагыма жардам берет. Мамам үйдөн жардам берет, математикадан, бүт сабактан жардам берет. Мен жардам бергилечи деп айтсам, жардам берет. Мен өзүмдүн жакшы көргөн сабагым англис тил. Мурунку окуган балдар менен азыркы окуган балдардын талабы такыр башка. Биз балдардан бир кадам алдыда болушубуз керек дейт. Дагы бир заманбап билимин өркүндөтүп, эмгектенип келе жаткан мугалим Гүлнара Солдобаева. Балдардын астынан бир кадам астында жүрүшүбүз керек. Биз компьютерду билишибиз керек, ноутбукту билишибиз керек, телефонду билишибиз керек. Ошон үчүн мен өзүм билимди өнүктүрүп, өстүрүп турам, окуп турам, үйрөнүп турам, проектордо кое алам, ноутбукта да иштей алам, видео түзө алам. Азыркы заманбаптын талабына жооп берип атам. Өмүрали Исаева атындагы бул мектепте азыр 575 окуучу билим алат. Аларды жалпысынан 40 мугалим окутат. Директордун айтуусунда учурдагы эң эле негизги максат билим берүүнүн сапатын жакшыртуу. Билим сапатын жогорулатуу үчүн бул мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу маселеси турат. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Азыркы заманбап технологияларды колдонуп сабак берүү. Мектепте бардык сабактар боюнча адистер жетиштүү. Жакында келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында мектепке 21 компьютер берилиптир. Анын ичинен 15и электрондук китепканага коюлган. Андан сырткары STEM предметтерге математика, физика, химия, биология предметтери ошол кабинеттерге дагы 5 компьютер, 5 проектор менен берилди. Бул электрондук китепканага мугалимдер менен окуучулар келип, сабактарын даярдаганга шарт түзүлөт. Мына ушундай заманбап технологиянын жардамы менен жалпы жамаат окуучуларга билим берүүнүн сапатын жакшыртуунун үстүндө эмгектенишүүдө. Калия Карибекова, Жумабек Ногоев, билим жаңылыктарына.